Кутмандуу кошуа кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, улуу урматтуу сүйүктүү биздин күйөрмандар. Бизди эгерде сагынсаңыздар, биз кайрадан сиздер мененбиз. Кыргызымдын кызматын гана кылып келели деп ар дайым сиздер менен бирге болобуз. Баарыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз. Салам Кыргызстан башталды. Ар бир адамдын жашоосунда кыйынчылыктар боло берет, болгон жана алдыда дагы болот. Ошондуктан анын баарын унутуңуздар. Алдыңкы 1 саат бир гана күлкү, бир гана жакшы маанай. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Салам Кыргызстан! Ой, мынакей бүгүн дагы ошентип кайрадан эл менен саламдашып отурабыз. Бүгүнкү конокторубуз жөнүндө биле элбейсизби? Билем да, албетте билем, кантип билбейм. Бул жигитти мен ушундай ырдаганын клибинде көрүп алып эле, ушул ырды мурдатан эле билем да. Бул ырды ушундай майын чыгарып ырдаган жигит келбеди. Мага аябай ушул жигит аябай жагат да, бирок тилекке каршы бойдок эместай. Көйлөк старыйла. Келинчеги бар, ооба, бала чакасы. Кандай гана сырдуу жигит болду экен. Ушунча кыргыздын кыздарын ыйлатып турган үйлөнүп кетип калганбы? Ой, ооба, айтпайсың, ошону айтпайсың. Арманда калдым да. Билесиң. Санжар. Туура туугандар, сиздер дагы туура таптыңыздар, кесиптештерибиз дагы туура тапкандай. Тосуңуздар, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын төрүнүн коногу Ильяс Андаш. Ильяс мырза, саламатсызбы? Келиңиз төргөзүңүз. Куш келипсиз. Жакшы Алтышка, өзүң кандай? Жакшы келип алдыңбы? Мен да башкача эле сүрдөнүп атам. Сиздер мен да сүрдөнүп атпаймынбы? Саламатсызбы, Ильяс мырза? Үйлөнүп алган турбайсызбы? Деле. Кандайсыз, Ильяс мырза? Куш келипсиз. Биздин төрүбүзгө келгениңизге ушундай кубанычтамын. Көрүп алып өзүмдү жоготуп атам, толкунданып. Кудай ай. Ильяс, биз жакында эле мурунку жума эле көрдүм, бир жуманын ичинде зрение бузулуп кетти окшойт, я? Жок, андай деле эмес, жөн гана мындай стиль өзгөртүү болуш керек. Стиль өзгөртүү. Бул зренияныкы эмеспи? Жок. Айнеге барам деп сиз текшерип көрөсүз. Албетте, дагы бир жолу биздин куттуу студиябызга куш келипсиз, Ильяс мырза. Кандай, жакшы келип алдыңызбы? Кыйналбай, баары жакшыбы? Жакшы, сонун позитив энергия көп. Мен даярмын. Анда болсо мен бир гана мен эмес, жалпы ошо кыргыз эли сизди күтүп, сизди жакшы көргөн күйөрмандарыңыз дагы толтура. Мен дагы алардын катарына кирем. Анда болсо позитивди эми чачалы бүгүн, ачалы, чачалы бир жакшы бир элге маек куралы, Анда болсо бысымылда деп эле, мисалы, мен жакшы көргөн ырды сиз ушундай майын чыгарып ырдаптырсыз. Мен таң калып ал ырга тойбой жатам да. Кайсы ырымды айтып атасыз? Баарында жакшы. Ак чардак деген ырды. Ушул ырды элдин баары жакшы көрсө керек, Ооба, угармандар көбөйдү. Көбөйдү? Ушу клип чыккандан бери. Бул ырды кантип тандап калдыңыз? Ким сизге сунуш кылды? Бул илгерки ыр эле. Ушундай бир сонун кылып чыгарып ырдадыңыз. Ким сунуштады ушул ырды? Негизи бул чыгарманын автору өзүбүздүн агайыбыз Алымбек Коробаев деген ушу Караколдун музыкалык окуу жайда иштейт, мугалим. Ал жакта мен студент болуп бир кездерде окугам. Анан агайдын ырын эми Караколдук жигиттердин баардыгы ырдачы. Анан мен деле ырдап көрөйүнчү деп алардын катарын толуктадым десем. Өзүңүз эле тандап алдыңыз, Анда алыстабай эле ушул ырды бир сурам. Мен кечээ күнү аябай таарынып калгам да. Сиз Инстаграмда түз эфирде отуруп турду. Анан кийин биринчи учураштым. Анан кийин ырдап бересизби десе, Кудай буйруса деп, мында Кудай бүгүнкүгө буйрук коюптур, эми сизден бир эмне кетирбей калдым го дейм. Анда сиздер үчүн анда. Кол чаап коюңуздар. Таң алдында таттуу махаббат, көл толкун улам каратат, дал ошондо күлөт канатың, кийген өңдү аппак халатың. Ой куйта кайкыт, ой куйта кайкыт, ой куйта кайкыт, ак чардак. Ой, барекелди. Кайда бир жолу кайдалап койбойсуң? Ой куйта кайкыт, ой куйта кайкыт, ой куйта кайкыт, ой куйта кайкыт. Ушул сөздү эң башында мындай айта албай бир кызыкча сөз болгондо анан ой куйт кайкыт, ой куйт кайкыт деп жаттагам да башында. Жатташоор болгон. Ооба. Өтүп кеткен эски жылыбыз, тоок жылы. Сиз үчүн кандай ийгиликтерди алып келди? Жана тоок жылында эмне кылдыңыз? Сиз жылдын акырында өзүңүзгө отчет бердиңиз да, мен жылда эмне кылдым деген. Тоок жылы жакшы жыл экен. Негизден ошо чыгармачылыгымды баштаганыма 10 жыл болуптур. Ошо 10 жылдан бери бир дагы өзүмдүн жеке концертимди тартуулап атырмын. Бишкек шаарга койбоп турмун. Ага себеп
ачык айтканда акча болгон. Акчанын айынан мен өзүмдө кыялымдагы концертти акчасыз элестете алган эмесмин. Ошон үчүн топ анан ушул күндөргө келсе керек да, анан ушул күз айларынан чогутуп, бирден чогутуп, тыйын тыпырлар чогуп келип турган ушул жазында, былтыр тоок жылында сиз айтмакчы ушул өзүмдүн алгачкы биринчи жеке концертимди тартууладым. Ырчылар бир рекорд чыгарып туруп эле, бир жыл айландырбай эле өзүнүн жеке концертин берип башташат го көптөр элечи. А сиз 10 жыл бышып, жетилип, мөмөлөп, ушунчалык кыргыз элине бир сонун концерт берейин деген турбайсызбы анда? 10 жыл деген бул көп эле убакыт го. Ооба, көп эле. Элдер 1-2 ыр менен койсо, мен 33 ыр менен койдум болуш керек. Ансандай мен ошол концертим сөзсүз түрдө жандуу болуш керек, сахна жасалгасы жакшы болуш керек, даярданыш керек, ага мындай кылсам, тигиндей кылсам, мындай кийинип чыксам деп жада калса туфлинин ичинде кийген носкиим дагы жаңы болчу да. Бардыгы жаңы болчу. Бардыгы жаңы, мейли жакшы болуптур. 33 ыр менен коюпсуз. Концерттин жыйынтыгы сиз ошо 10 жылдагы топтогон күйөрманыңыз толуп бердиби ошо концертте? Ооба. Толду, аншлаг болду. Ооба. Азыр айтып кеттиңиз, туфлимдин ичинде кийген носкиме чейин жаңы болду дедиңиз го. Азырбы? Жок, азырбы. А бирок эмне сиз туфлиңиздин ичинен эмес, сыртынан носки кийесизби? Бахила деп коет экен го, орусчасын. Туфлем ушунча жакшы жаңы болуп туруп концертте бахила менен өтөт. Деги эле Ильяс тиги азыркы учурда эмне менен Алексей дегенибиздин дагы себеби бир канча убакыт мурун Ильяс мырза менен сүйлөшүп атканда айтып калды, ушул ырчымында эле жүрөм, бирок көп деле клип деле тартпай атам, жаңы ыр деле болбой атат деп туруп баштадыңыз эле клиптин артынан клип, ырдын артынан ыр, андан соң эле көпкө кетпей концерт болду. Мени коркуткан бир нерсе, болду, мага жетти деп турганан кайра тынчып калмай жокпу? Андай болбойт, себеп дегенде балким мурда хобби катары кабыл алчумун бул чыгармачылыгымды. Азыр кесип катары кабыл алам, себеп дегенде бул нерсе менен мен үй бүлөмдү багып атам, өзүмдүн чыгармачылыгымды өрчүтүп атам, турпатымдын баардыгы ошо чыгармачылык менен келип атат. Ошондуктан азыр мен үчүн бул кесип, бул токтобойт. Жанакы генерал болбойм деген солдат эмес дейт го, ансандай эл артисти болгонго аракеттенебиз. Эми ушул жообуңузга деги эле мен келеткам. Кайсы учурда ушул сиз өзүңүзгө чечим чыгардыңыз? Ильяс, эмне эле мен өзүнчө эле элдин баарын алдап эле хобби деп атам, бул хобби эмес, бул менин кесибим болот деген чечим качан чыкты деги эле? Ай Жамал деген чыгарма чыкканда ушул эң биринчилерден болуп, ушу тойлорго бир айда бир болсо дагы тойлорго чыгып калгам. Анан ошол бир тоюм 2 тойго айланды, 3 тойго айланды, анан каражат келип, ошол каражат менен кайра жаңы жазып, жаңы клип тарта баштаганда анан бул жактан акча түшөт турбайбы? Иштеш керек турбайбы деп анан ошондон баштап анан. Сиз акчанын аркасынан эле тандадыңызбы муну? Эми андан деле эмес, талант бар болчу кичине, бирок бардыгы эле туугандарым, бир туугандарым деле айтып берчи, ушул да кесиппи? Тияка иштейсиң, юрист болосуң, мындай кыласың деп эле анан эмете беришти да. Деле кесибиңиз боюнча деги эле сиз өзүңүз юрист деп бүттүңүз, Ооба, юракадемияны бүткөм, бирок андан сырткардагы музыкалык училищени да бүткөм. Эстрада отделениясын, ошондуктан. Мен билишиме караганда сиздин атаңыз дагы музыкант болуш керек, Атам актер, музыкант, апам комузчу. Негизи мынтип сен кантип ырчы болуп калдың дейт го. Мен ырчы болуп калган эмесмин, мен ырчы болуп төрөлгөм десем жаңылышпайт болушум керек. Мынакей сиз айтып атасыз, үй бүлөңүз мага тоскоол кылып, башка кесипте иштеңиз, тияка бар, бияка бар деп. Эмне үчүн атаңыз өзү актер, музыкант, апаңыз комузчу болуп туруп, сизди ошол башка кесипке түрткөн? Жанынан алыс кое бергиси келбесе керек да. Анан Караколдо турчуган, ошо Караколдон Бишкекке барам, мен ата ырдайм, ырдашым керек десем, анан иштеген жумушуң бар, эмне бар депчи. Ал кезде мен музыкант болуп кафеде иштечимин, анан жакшы эле акча тапчымын да, анан жакшы эле акча таап атсаң, тетакка кыйналып, эмнеге барасың? Квартирага жашап, же нормальный жумушуң жок, эмне кыласың? Мокто эле иштей берчи деп. Балким корккон, ушул баласы кыйналып калат, жашоосу оор болуп калат. Анан негизи эркек кыйынчылык көргөн жакшы экен, ушул кыйынчылыкты жеңип отурган ошого келгенбиз да. Сиз мына айтып атасыз, 10 жылдан бери быйыл ошо тоок жылында гана өзүмдүн жеке концертимди бердим деп атасыз. Ошого чейин деле биз сизди 10 жылдан бери эле ошо Ильяс андаш кылып көрүп келатабыз. Ар бир ырларыңызды суктанып угуп дегендей. Үйлөнгөнүңүзгө деле көп убакыттын жүзү боло элек. Мүмкүн ошо сиздин жеке концерт берүүңүзгө аябай чоң түрткү болгон сиздин үй бүлөңүз, келинчегиңиз болбодубу? Эмнеге Ильяс сен башкаларда бербейсиң? Эмнеге Ильяс сен мынтесиң деп мүмкүн келинчегиңиз түрткү болгондур.
Келинчегим ал нерсеге түрткү деле болгон жок. Себеп дегенде ал чыгармачылык чөйрөнү түшүнбөйт, эмне кылыш керек. Анан мен концерт койгондо келинчегим тескерисинче кыйналган. Себеп дегенде үйгө ошол эле эт келбей калды. Концертке деп каражаттын баарын, тапкан акчамдын баарын ошол жака жумшай бердим. Анан үйгө шопинг болбой калды десек болот. Бир нерсе албай калдык. Ошондуктан келинчегим ал нерсени түшүнбөйт. Бул нерсеге мен досторум аркылуу келгем. Ушул тең туштарым, досторум, чыгармачыл досторум концерт коюп жатса, жаңы клип тартып атса, эмнеге мен койбошум керек? Мен деле колуман келет. Ооба. Кудайга шүгүр деп туран ошого аракеттенген да. Келинчегиңиз азыр түшүнүп калды эми үй бүлө жакка кетели. Келинчегиңиз түшүнбөйт деп атпайсызбы? Эгер түшүнбөсөңүздөр, сизди ушу чыгармачылык адамдар алыска кетет, гастролго кетет, түнү күнү деп, той топур деп көбүнчө келинчекке көңүл бурулбай калат. Анткени биздин сахнадагы киши, сиз өзүңүз айтмакчы, туфлиңиз жалтырап туруш керек, носкиңиз жалтырап, сиз аялыңыз менен тең барабар кийинип, сиздин гардероб аялыңыздыкындай эле көп болуш керек. Ар кандай рубашка, ар кандай костюм шым дегендейчи. Ошо келинчегиңиз мындай түшүнбөсө кантип сиз ушу сахнага чыгып атасыз? Жарыңыз түшүнбөсө, анда мен билбейм. Сизге тоскоол кылыш керек да ал. Тоскоол кылабы же кылбайбы? Тоскоолчулук деле болбойт. Себеп дегенде ушул менде Ага да түшүнбөйт койду. Ал жагын түшүнбөйт. Сен түшүнүк барбай ал? Эми жаш кезде эле ушул мектепте окуп жүргөндө бир принцип болуп тур. Мен ушул чыгармачылыкка жакын адам менен үй бүлө курбайм депчи. Ырчы болобу, бийчи болобу же кандайдыр бир ушул маданият жакка жакындаса, мындай сүйлөшпөйм деп өзүмө принцип коюп турмун. Анан ушул түшүнбөй турган аялдан болот. Түшүнбөй турган аялга уштуп эми жаман көрөм да, аял киши мындай эркектик кишинин жумушунда кийлигише берсечи. Ошондуктан балким башында эле сүйлөшүп алгам, ушу сүйлөшүп жүргөндө эле ушундай жашоо болот, ушундай болот. Сен ошол нерсеге макулсуңбу деген. Анан макулмун деген анан биз башкача. Бир үй бүлөдө бир эле артист болсок деген. Такташып алганбыз да. Контракт түзбөй. Келинчегиңиздин кесиби эмне? Келечекте медицина кызматкери, бирок азыр көптөгөн кыздарга тиешелүү боёп, бир нерсе чаптап, кирпик чаптап деген нерселерге кызыгат. Ар бир ырчы негизи бир убакта ар бирин эле көрүп келатабыз, ити чөп жейт. Сиздики деле буюрса мынакей аябай жакшы, аябай бийик чокуларды багындырып атасыз. Эң негизгиси ошол аябай ушунчалык ырларыңыз хит болуп, Ильяс Андаш деп дүркүрөп турган учурда бизде жылдыз оорусу деген бар да. Ар бир ырчыда мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Оорудуңузбу жылдыз оорусу менен? Жылдыз оорусу менен ооругам. Бирок Ильяс Андаш боло электе. Себеп дегенде мен ушу Караколдо эле Бакай тобунда ырдап калчумун. Ал кезде ушунчалык популярдуулукка жетип, ал топ биздин концерттерибиз ушу Караколдо аншлаг менен өтүп, артыбыздан эми ал кезде мектепте окуучусумун. Мектеп кыздардын баары эле чуркап эле, "О, Ильяс десе", ошондо жылдыз оорусу келип, аябай бир ооругам. Мындай учурашышуш оор, мындай бирөө менен басыш, же болбосо бияка басыш оор болуп калган. Ал оору убагында ооруп коюп турмун. Анан кийин Ильяс Андаш болгондон кийин ал оору эме экен да, мындай ветрянкада эле экен да, кайра келбейт экен. Кайра келбей койду. Жаш кезде эле ооруп койгон жакшы болуптур да. Жаш кезде эле ооруп койгон жакшы болуптур. Оңой өтүп кетиптир да. Ильяс Андаш болбой туруп ооруган экенсиз да? Ал эми Ильяс мырза азыр баш коштуңуз. Ага чейинки жашоо, андан кийинки жашоо эмнеси айырмасы болду? Эми мурун Ильяс кайсы убакта мындай айтпай эле эч кимди өзүм билем болчу. Анан азыр эстеп кеттим да ушул нерсени. Жаңы үйлөндүм. Бир жума тынбай киши тостук. Эч жака чыккан жокмун. Анан бир жумадан кийин классташ балдарым чалды. Жүрүп бильярд ойноп келбейби десе. Макул деп эле кийинип эле ботсун кийип атсам, артыман келинчегим чуркап жүрүп эле, "Кайда?" деген суроо жооп бердим да. "Сен кайда бартасың?" деп. Ошондо анан билдим да, мен үйлөнгөн турбайм. Анан мен айттым да, "Көнчү, мен өзүм апама отчет берген эмесмин, сага отчет берейин" дегенчи. Анан анысы кандай келинчегиң сурап турат, сага кам көрүп турат, "Курсаңбы, токпу, эмне, каяка бартасың?" деп турганда эле керек экен да. Себеп дегенде ушул 10 жыл бою бойдокчулук менен жалгыз ушул Батирде жашап жүрүп, анан муктаж болчумун да бул нерсегечи. Мындай, "Сен качан келесиң? Сен курсаң токпу? Барсыңбы, амансыңбы?" деп бирөө сурап койгонго аябай муктаж болгом да. Анан балким ошол муктажчылык мени ушул келинчек алууга түрткү болду да. Мынакей биздин үйлөнгөнгө жүргөнгө. көп эле мырзалар чынында эле
келинчек алганда биздин менталитетке байкелерибизди аталарыбызды туурап эле аял киши үйдө отуруш керек, аял киши монуш керек деп эле 80% пайызды айтсам жаңылышпайм да, көбүнчө аялды бир тепкич ылдый көрөт да. Сиз дагы ошолордун катарына киресизби же аял затты сыйлаш керекпи? Жок, мен ал катарга кирбейм, себеп дегенде мен келинчегимди башынан баштап эле окуу, ошол эле медучилищеде окуп атканда окуу, контрагыңды төлөй эле окуп ал, анан ушуну мындай чаптаган үйрөнсөм, мындай кылган десем окуп ал, анан үйрөнүп ал деп помещениясына чейин алып берчүмүн. Иште үйрөн, экөөбүз эми ата эне менен чогуу турбаганда эми экөөбүз чогуу иштесек биргеликте чоң нерселерге жетебиз деп азыркыга чейин эле айтам. Анан келинчегим ал нерсени билет. Мен үйдө отур, чыкпа, эч жака мынтпе, тигинтпе деп кошпой да койбойм. Азыркы учурга чейин группалаш классташтары менен катышат, киного барышат, кафеге балким отурушат. Мен ал нерсеге такыр тоскоол болбойм, себеп дегенде билбейм, эми эң негизгиси ишенесиз болду. Аябай бири-бириңиздерге Азамат. түшүнүп мамиле кылат экенсиздер, бирок ошенткен күндө дагы үй бүлөдө казан аяк кагышат деп коет. Сиз аябай жөнөтүп атканыңызда деле, келип атканда деле, кетип атканда деле сөзсүз казан аяк кагышат. Же сиздин үйүңүз андай болбойбу? Казан аяк кагышкан кезде кимиңиздер сабырдуулук кыласыздар, же кимиңиздер ашып кетесиздер? Сабырдуулукка көбүнчө келинчегим жакшы билет. Балким ушу жаңы үйлөнгөндөн ушу сабырдуулук башында жок болуп атканда көп эле кагышуу узунураак болуп кетчү да, бир жарым саат болупчу. Анан Жарым саат узагыраак. Узагыраак болуп кетчү. Анан кийин түшүнүп калды бул нерсени. Анан бир нерсе болуп кетканда эле унчукпай эле кухняга кирип кетип, же ары бери басып эле бир нерсе кылмыш болуп калат, мен унутуп калам. Мен негизи бат эле унутуп калам. Жин келген. Өзүм эле кайра кечип койчу. Ильяс, мен сизди мындай кичи көп жылдан билсем дагы мындай жакыныраак билбейм да, экөөбүз учурашып, саламдашып эле, коштошуп эле кетип калабыз. Чогуу мындай гастролдогондо эмеспиз, мен сиздин эме кыялыңызды билбейм да. А бирок мен мындай сырткы келбетиңизден ойлойм да, мындай аябай такыр эле ачуусу келбейт, ушундай эле деп. Же жиниңиз жаманбы? Өзүңүз кандай эме жаман сапаттарыңыз өзүңүзгө жакпайт? Кандай жаман сапаттарыңыз бар? Мен мындай ушундай эле жашынакай деп эле ойлой берем да. Эми жин көп деле келбейт, себеп дегенде мен маданият адамдары жумшагыраак болот экен. Келсем чарт пурт 5 минут андан тынчып калмай да. Анан жаман сапаттарым эми ар бирөөбүз үчүн эле болуш керек. Азыр жалкоолук бул. Кейде кыл койчу нерсени мындай кейде отуруп алган ушу жалкоолук эле мени көп жеңип коет. Уйкучулардын катарын толуктабайм. Жаман сапатым жок. Ал уйкучу жагынан эрте турам. Эрте күнүм башталат, күнүм узагыраак, көп иштерди эртең менен түшкө чейин өтүрүп коем. Эс алсам дагы түштөн кийин келип салам. Бул шоу чөйрөсүндө, шоу дүйнөсүндө сөзсүз түрдө бир жаңжалдар чыгып турат. Инстаграмда чыгат, гезиттерге чыгат. Ай, тиги мындай кылып ийиптир, тигиндей кылып ийиптир. Ал мындай кылыптыр дейт. Ал сиз жөнүндө андай жаңылыктар деги эле аз. Эмне ошондойлорду кылбайсыз? Фильтр көп деп кой. Билбейм, эми андай жаңылык. Мисалы, Курал экөөңүздөр жана ачуу айран ичебиз деген ырдачы, ошого мындай комментарийлер жазылды. Анткени биздин көп эле жаш ырчылардын ырларын мурда акындар менен иштесе, азыркылар өзүнүн оюна келген эле теректин үстүнө гүл өзөт деген сыяктуу, асманда учуп бараткан бүркүттү жөн эле келип үркүттү деген сыяктуу эле ырларды ырдап атышпайбы? Күн ысыкы дегенчи. Ошо мындай ачуу айран ичебиз, ачуу кефир ичебиз деген ошого комментарийлер жазылдыбы? Эми башында ошол эмне дегендер ушундай да ыр болобу, ушундай менен сөз болобу, булар оюнан эле чыгарып эле жазып алышты. Биринчиден ал ырды биз жазган эмеспиз. Аны белгилүү обончу Мукан Рыскулбеков жазган. Анан кефирди өзгөр кошконсуңар. Ооба, эми ал сөз түрдө, себеп дегенде айтылбачу сөздөр бар болчу. Ошондуктан ошол сөздөрдү өзүбүз колдоно алганбыз. Мен бирок ушул ырды башында эле укканда, ошо Курал мага гитара менен ырдап берип атканда мен досум, бул хит. Мен сага 100% айтам, бул хит. Жакшылап иштеп коелучу дедим. Ушул жай мезгилинен баштап эле билгем. Анан ушул клип январда чыкты. Жарым жыл процесс, иштөө процессинде болду. Анан ушул чыгарып менен эле 1 айга жетпей эле. Бул идея сиздикиби же Куралдыкы беле? Бул идея Эркин Эгембердиев деген актер жигиттики. Ушундай кылып клип тарткыла деп ошол совет берди. Жок, ыр жөндө ушул Эркин Эгембердиев айткан. Ушундай ыр бар. Жигиттер угуп көрбөйсүңөр. Эч ким ырдай элек. Ырдабайсыңар. Муну эч ким билбейт. Эч качан ырдалган эмес. Эксклюзивдүү ыр депчи. Чыкты, клип тартылды, аны ырдай баштадыңыздар. Анан Курал Чокоев чакырылган жака Ильяс Андаштагы
келе турган болуп калды анан. Кээде мындай ызы чуубуз ал биринчи келип кетет же мен биринчи келип кетем кыргылабыз анан. Сен ырда, мен ырда, мен ырда, сен ырда депчи. Өзүңүз жекеде аткарасыздар, бул ырды? Ооба, жекеде аткара беребиз. Дуэт менен да ырдайсыздар, жеке да аткарасыздар. Ооба. Чакыруулар биргеликте болуп калса, бирге барырдайбыз, өз-өзүнчө. Мисалы мындай болуп калат го, деги эле конкуренция болбосо өспөйсүң да. Мисалы ушул өзүңүз эле азыр айтып калбадыңызбы, ошол ырды биз биринчи мен барып калсам мен ырдап салам же болбосо Курал ырдап салат депчи. Ушул ыр үчүн да Курал экөөңөрдүн ортоңордо мындай жаңжал болдубу? Талашып, жаман көрүп, бул мен идеям болчу, бул эмне ырдап салды деген ортодо талаш болгон жокпу? Андай жаңжал болгон жок, себеп дегенде эгер Курал барып калса, элдер ачуу айранга бийлечи. Андан кийин 10 мүнөттөн мен келип туруп кайра ачуу айран ырдасам, кайра эле бийлей берет. Ошондуктан жаңжал болгон. Анткени менин айранымда ачуураак болчу деп коесузбу? Меники башкачараак болчу, аныкы башкачараак болчу. Аныкы кефир, меники айран деп коюңуз. Жана албетте эле ушул ынтымагыңыздар ийгиликтүү болсун. Жүрөгү жакын адамдар бири-бирине жакын болот дегендей. Баарына салам айтып барыңыз. Жана тилекке каршы убактыбыз бираз соңуна чыгып баратат. Ошондуктан сизге жыйынтыктоочу сурооңузду сурап кетели. Сиз жана сурооңузду сурабагансыз, анан башыңыз оорубасын. Жок, аны сурайын десем аялар экен. Мейли анда. Бере бериңиз. Аялар Менин экен. жүрөгүм келең дегенде болот да. Жок, аны. Деги эле бүгүнкү берүүнү келинчеңиз көрсө, үйгө барганда дагы бир жарым саат урушуңуз мүмкүн болуп калды. Башталычы эле бир аз туура эмес болгон болчу негизи эле. Мен түшүнбөйт да. Деги эле салам келинчеңизге дагы. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Мен төрөлүп өскөн мамлекет, кийин өлгөндө жата турчу тупагым. Өмүрүңүз узун болсун. Рахмат. Келиңиз анда Албетте. жылдыздуу селфи. Кол чабуулар жаңырсын, салам Кыргызстанда жылдыздуу селфи. Биздин жакшы көргөн, сыйлаган жана таланттуу ырчы мырзабыз Ильяс. Ильяс жылмайбыз. Деп күлөбүз. Жүкүңүздө жооп бер. Ой, пикириңиздерди калтырыңыздар, сөздөрдү сурооңуздарды калтырыңыздар. Ильяс өзү окуйт жана жооп берет. Туурабы? Келиңиздер, Ильясты оюнга чакыралы, келиңиздер дүркүрөгөн колчалар менен астыңыздарда. Ильяс Андаш. Ильяс мырза эч оордугу жок, баары жөп жөнөкөй. Сизге биз кинодогудай оюн даярдап койдук. Бул оюнду дагы буюрса бир оюбуз боюнча, план боюнча сизден кийин дагы бир мыкты мырзага даярдап атабыз. Бирок эң алгач сиздин оюнуңуз менен бетачар кылабыз. Бул смайликтердин ичинде тапшырмалар бар. Бир тапшырманы аткарып атканда экинчисин улантып кете бересиз. Буну биягына саласыз, салып туруп Футух деп атасыз. тук деген үн чыкканда тияктан смайлик жарылып кетет. Жана ошого карап туруп тапшырманы аткара бересиз. Даярбызбы? Жарылбай Анда калса. эмесе кол чабуулар жаңырсын, телекөрүүчүлөр. Ильяс Андаш азыр жөнөкөй Ильяс Андаш эмес, индейц Ильяс Андаш. Ильяс Андаш. Октор ыргый баштады го. Жөнөкөй индейц эмес, ок жок индейц болуп калдыңыз. Футух десиз. Ай баракелде. Баракелде. Конфет чыкты сизге. Эмне кылам конфетти? Конфетти жейбиз. Жегенче экинчини аткара беребиз. Буяктан тапшырмасы конфетти унутуп койсоңуз деле болор еді. Бул жакта отжимание дейт. Отжимание кылгыча ырдаш керек. Эч оордугу жок. Сиз отжимание кыласыз, ошо менен ырдайсыз. Мындай турайбы же, мындай турайбы? Каалагандай. Башыңыз бул жакка барам. Акчардактырда берейин мен. Макул. Макул. Ооба да, мен жакшы көргөн ырды. Кана ке кол шатырабыз. 10 десем. 100 отжимание. 10 кылалы анда. Бирок мен эсептейм онго чейин, Кеттик. 1, Таң алдында Эки. таптым махаббат 4, Гүл толқыны улан қарата ай, 5 анан кийин. 6, Дан ошондо күлөп караты 8, Кийгенімді аппақ халаты 7, жок, кайра кетет да. 10 кол чабуулар жаңырсын. Баракелде. Ойкуйтагай кычар Иштекен, сиз ишендик. Келиңиз, бул менен жарыңыз. Жакшылап жарыңызчы. Катela фатах дедиңиз. Үйрөнүп баштадыңыз. Ай, мындайларды подряд 2ден жарыш керек. Жарганым жакта. Жакшы жарат турбайбы? Приседание экен. Ырдагыча эле приседание кыласыз. Азыр эми бул оор эмес. Экинчи куплетти ойкуттагай кыйт. Гөл түбүнөн гөлгө күн чыгат Келбечүдө кайра жайсыз зат Бирок менин махаббатым
Aylan kuyta kay- çıkçalar. Қол чабалар жаңырсы. Ильязды қинаймын деп өзім қиналып кетейін дедің, келіңіз. Так. Кейінгісін жарыңыз. Ай, баракелді. Өзіне сайылды ғой. Қана бұл жақта мас кишини турағы чығырдаңыз дейді. Göl tübünde süze tak çabak. Göl üstünde süze tak çardak. Qaysi sırada qızlarga deyishgan maqsad. Dalo sonda gülüp kanatı. жоңбайсам не кылат? Giygenimde akba kanatı. Дагы бас болчу. Oy kıtta kayıt. Ай, баракелді, келіңіз. Улан табыз. Мастар жөн ланты ұрдыбайт. Кыйта кайкыйт деп ничет. Ошол эле жетпей калды. Гүлжан эжеге жетпей калды ошол. Келиңиз. Çuklaş gerek bol çıkını. Бұл жерің ал ежін. Ай, бали. Mine oldu. Скакалка менен секирип ырда дейт. Так. Скакалкабызды алып келели. Бул дагы жөнөкөй скакалка эмес. Скалкалка деп айтчу. Скалкалка. Скакалка. Жөнөкөй скакалка эмес. Бул жиптен жасалган айдагыдай скакалканы даярдап койдук сизге. Ырдаңыз анда кет. Екінші куплет. Nerede? Ce başka ırda premi. Жими-жимини ырдаңыз. Addıradır tolordum. Aygır minip düşeviz. Dünyada ne kızık. At şu ayranı içeviz. Мен токто деген At şu ayranı içeviz. Шашпай жасасаңыз. At şu ayranı Сиз ырчысыз жакшы ырдабайсыз. Ады ырдаңыз сен. Так, болот. Бүтелек. Кана. Ай. Ağayın at şu ayranı içeviz. Кол чабалар жаңырсы. Баракелде. Бул эми узун скакалка. Мындан да кыскасы бар. Балким бирөөсүндө кыска скакалка секир деп чыгат. Ок даяр. Только at dövüştü. Ооба. Ооба, мынас. Мол окту бери алабыз. Оқтарыңыз қайқи қой. Ойкутта кайкыйт дейт мындан кийин. Ооба, мына ойкутта кайкыйт. Мону атыңыз. Ой, qoy. Жақын эле жана сайда. Ай, баракелде. Жакшы. Бул жапта жазылып турат. Шарик үйлөп жарылгыча үйлөңүз дейт. Ооба. Ой, мен эң корккон нерсем ушул да. Бирок жөн үйлөбөй биз азыр сизге чыгыш дүйнөсүнө музыка коюп беребиз. Ошо музыкага бийлегичи үйлөшкө. Сүйлөштүкпү? Давай. Анда эмесе музыка даяр, Ильяс даяр, баштабай туруңуз. Ошол бийни да унутпаңыз, 1 2 3 музыка кеттик. Қол чабалар. Катыраак кол чабалар жаңыз. Ильяс би кайда би. Качып түшөдө жекеле, жакыныраак келесиздер. Бийлеңиз. Салам кыргызстан сайыктырса жоңой менен жарылбайт. Ой, баракелде. Анда эмесе Ильяс сизге чоң рахмат. Азыр мындан ары Майдалап болуп кеттиңби? Майдаланып кетти. Сизге оюнубуз даярдалды, оюн жактыбы? Жакты. Бийлеттик, ырдаттык, ачмания кылдырдык, приседания отургуздук. Эми келиңиз, эркин микрофон. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Кыргызстанда тынччылык болсун, аманчылык болсун, светибиз өчпөсүн, ызычуу болбосун, наныбыз болсун, анын ден соолугубуз ар бирөөбүзгө бекем болсун. Рахмат. Анда сизге рахмат. бизден башкы демирчүбүз Ата кондитерлик фабрикадан сонун белегибиз бар. Кол чаап койсоңуздар. Келіңіз видеоға кішінекей шириндеңізге шундай шириндиктерді алып барып беріп қойыңыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Уақыт бөлүп келип жана бизге кызыктуу маек, кызыктуу оюн куруп бергениңиз үчүн бар болуңуз, жөнөкөйлүгүңүздү жазбаңыз. Рахмат. Ата кондитерлик фабрикасынан таттуулар сиздин кызыңызга жана келинчегиңизге үйдөгү сулууларга барып оститип коюңуз. Кол чаалар менен узатып коелу. Жакшы барыңыз. Сиңиз мен сизди кородон узатып коеюн. Кел туруңуз, үйдө көрүп алдыңыз дегендей. Ильяс анда сиздер үчүн кол чаалар. Тоқтат. Сен үшін де мұның бар. Ай, ким айтты? Конокко. Кішінекей балаларға
Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамбысын, эң таттусын конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичиге бала. Конокко. Балдарга. Конокторго. Алайкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Житу шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Kanat. Кайкыта Кандай сонурдайда? деп Ильяс кетип калды. Эми Ильясдан кийин ким айкып келатат? Азыр дагы биздин сонун ырдаган жигит келатат. Азыр экөөбүз мындай жакын таанышабыз да. Бул жигитти мындай мен деле көгүлтүрө экранын артынан эле көрүп жүрөм да, мындай биринчи жолу келип атат. Мондай мышны ырдайт да. Аны чакырсын, бойлокту. Аны азыр билебиз да эми азыр. Санжар чакыра калчы. Кыргыз эли байыртан таланттарга бай келген. Таланттуу жигитти чакырып келдик. Салам Кыргызстандын төрүндө жаңы чыгып бараткан ырчы мырза. Сиздер менен тааныштырмакчыбыз. Тосуп алыңыздар. Конокто Тима Мукашев. Хош келипсиз, Тима мырза. Келиңиз, көргөтүп бериңиз. Саламатсызбы, Тимка мырза? Хош келипсиз. Кандайсыз? Келиңиз. Келип алдыңыз. Сон келдик. Төргөтүңүз. Алыстан уксаң бир баатыр, жанына келсең Тима экен, Мен бул Тима деген жигитти сизди эл катары көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Үнүңүзгө береке, талантыңызга таазим демекчи. Биздин студияга куш келипсиз. Кош келдик, чоң рахмат. Тима, келатканда деле Салам Кыргызстанды көрүп атканда келгенге чейин бизди көрүп, билип жүрдүңүз да, туурабы? Албетте. Ким жагат? Гүлжан ажыга жагабы же Назира ажыга жагабы сизге? Же Санжар жагабы? Жо, мен жаксам анда кичине кыйынчылык болуп калат биякта. Жо, аны үчөөңүз төртөң деп бирөөбүз айт. Эми чыгармачыл адам катары үчөөңүздөрдү тең сыйлайм, аябай чыгармачылыгыңыздарды. Сыртка чыкканда кыйналып калбаш үчүн Гүлжананы сыйлайм деп коюш керек. Гүлжан эжени сыйлайм. Сыртка чыккандан кийин машинанын дөңгөлөгүн жарып, "Не сен мага эйтиң көзүнчө" депчи. Туура эмес айтып болмош да? Мен андай эмесмин, Тима. Тима, деги эле сиз менен эми кенен тааныштыралы, өзүңүздү айтып кетиңиз, аты жөнүңүздү, кайдан болосуз, кайсы жактын кулуну болосуз? Толук атым Темирлан, Тима Мукашев деп чыгып атабыз. Нарын областына караштуу Атбашы районунан болом. 1 май деген биздин улуу композитор атабыз Чумамедин Шералиевдин урпактарынан болобуз десем болот. Ошол айылдан чыккан, 3 бир тууганмын, 2 эжем бар, мен жалгыз бала. Ай, бар. Жалгыз эркексиз, Эркексиз турбайсызбы? Жакшы, бул сиздин айтып атасыз, биздин таланттуу агайыбыздын урпактары деп, үйүңүздө негизи ырчылар бар беле? Же биринчи жалгыз ырчы сизсизби? Негизи ырчылар бар. Мен өзүмдүн атам деле, чоң атам деле ырдайт. Бирок алар башка кесипти тандашкан, ырчылыкты тандашкан эмес. Бирок мындай ырдаса жакшы ырдашат да. Анан кийин мен ошол кесипти улантайын, мен ырчы болоюн деп ырчы болуп калдым. Канча жылдан бери ырдап келатасыз? Сахнага канча жыл болду аттанганыңызга? Чоң сахнага аттаганыма 2013-жылдан бери. 2013-жылы бир алтын үн деген конкурс болгон. Ошол жактан баш байгени алганбыз. Андан кийин 2014-жылы ошо шоу-бизнеске аралашып баштадык. Канат Култаев байкебиздин школа шоу-бизнеса деген школасы бар. Ошол жакта окуп жүргөндө Арман деген клибимди тартып, анан ошол 2014-жылдан баштап шоу-бизнеске аралашып баштагам. Аралаштыңыз, бирок ортодо бир мал жок болуп кеттиңиз, Ортодо 1-2 жыл бир тыныгуу кылдыңыз окшойт, Бир жылдай тыныгуу болду. Мен анткени сизди бир көрүп туруп азыр эстеп атам, анан кийин эле жок болуп кеттиңиз да. Эмнеге тынык чарчадыңыз ошо 1-2 жыл иштеп эле? Жок, бир клиптен кийин бир аз себептер менен тынып алдым 1 жылга. Анан кийин 2016-дан баштап жана Кыргыз жери деген чыгарманы жаздырып 2016-дан баштап иштеп баштадым. Өтүп кеткен жылы канча клип тартып, канча ыр жаздырып, эмне жумуш жасадыңыз? Чын айтсам, өтүп кеткен 2017-жыл аябай жемиштүү жылдардан болду мен үчүн. Эсеп боюнча 3 клип тарттык, 3 клип 5 ыр жаздырганга жетиштик. Кудай буйрса жаңы жылга
ал эсепти 2 эсе көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Тим ошондо тиги 3 клип, 3 башка ырга болду да, же бир ырга эле 3 клип тартып салдыңар? 3 башка ырга. Малетер, ал тамаша. Анда болсо ырдатпайлыбы? Жана алтын үндү утканда кайсы ырды ырдадыңыз эле? Алтын үндү утканда Абидин Темиров байкебиздин Ала тоо деген чыгармасын. Анда ошол ырга ырдап бересиз көңүл бе? буруп, анда келгиздер кол чаап коелу. Темирлан деген сонун атыңыз бар экен, анда үнүңүз тугалы. Кереметтүү аппак ала тоом, кылым келет сени эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелик. Кереметтүү аппак ала тоом, кылым келет сени эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелик. Азаматсыз. Жуп болсун деп акыркы ырдаган хит болгон ырыңызды бир укпайлы, бир куплет кандай дейсиздер, э? Мен ушу Тиманын ырдаганы ушунчалык мага жагат. Кайсырды ырдап чыктыңыз? Клип тартып, биздин Саламат Садыкова эжекебиз ырдап жүргөн кайра эле Кыргыз жери. Кыргыз жери. Ушуну ырдап бериңизчи, Бул Кыргыз жери. чыгарма 2016-жылы ырдагам. Мен жакында эле уктум окшойт ал. Жакында издей берем деген Талай Виктор агайыбыздын чыгармасы. Анда кыргыз жеринен ырдап берейин. Ала тоо ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тиген кезде, мен дагы жолго чыгам таңды тосоп, кучактайм ойгырларын ырга кошоп. Улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн, сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Ай, баракелде. Кандай сонун. Үйренесиз бекен. Өзү ушунчалык катынакай жигит экен, ырдап атканда андан да сулуу болду экен. Байкадыңар? Кыргыз жерин ырдаганда бул ырды биздин эл артисти, улуу эжекебиз кыргыз элине чынында жеткизип ырдаганда, андан кийин бир уже элдин кулагына сиңип калган, элге жеткен ырды экинчи жолу аткарганда жеткире ырдаш керек деп мындай коркуу сезим болот да турабы. Эгерде мен анчалык эжекемди ырда албай калсам уят болуп калам депчи. Эжекенин сын сыпаты кандай болду сизге? Көз карашы. Саламат эжеке кандай деген алкышын бердиби же урушту, бери мындай кылып салдың деп? Урушкан деле жок, эжекебиз жакшы эле басым берди. Эч нерсе деп сын айткан жок. Бирок бул ырды жаздырып атканда абдан жоопкерчиликтүү иш болду да. Эми Кыргызстандын бул экинчи гимни болуп калган чыгарма. Ошондуктан бул 31 августта эгемендүүлүккө карата жаздырганбыз муну. Анан биринчи эле Султан Раев агайыбызга алып бардык, угуп, анан сындан өткөзөйүн деди. Алып барып агайга угузганда жакшы басым берди. Бир эле жеринен ката кетиртирсиң, ошол жеринен оңдоп жаздырып келсең, анан чыгарсаң болот деди. Анан ошол жерин оңдоп жаздырып келип, анан тышкары көп музыканттар ката болду экен. Ошо Алато Мексикага окшогон деп. Жок, бир жеринен кичине бир фальш. термин менен алганда фальш эмес, мелизма кылып кетем деп ойлогом. Анан ошондой кылганда бул ырга мындай жарашпайт. Бул ырды жөн эле түз эле ырдаш керек, элдин кулагына жага тургандай кылып деп анан кайра оңдоп Айга эми мелизма селизман кереги жок деген турбайбы? Анайдын кереги жок, ырдын көркүн. Ай, соспо, сокулга чейин соспо дедиби, Анан сосот десе эле сос бересиң айланайын деп. оңдоп ошол эгемендүүлүккө ырдап чыктык. Көп эле элдерден жакшы каалоо тилектер келди, жакшы сындар болду. Анан Азаматсыз. Азыр сизди чыгармачылык жаатында көбүнчө кимдер колдоо көрсөтөт? Ким демөөрчүңүз барбы же продюсер менен иштеп атасызбы? Чыгармачылык жаатында да кеңираак айтып берсеңиз. Азыркы учурда мен менеджер менен иштейм. Менеджерибиз бар. Зарина Кадралиева деген эжеке.
азыр ошол эжеке менен чыгармачылыкта иштеп атам. Андан тышкары колдоо көрсөткөн дагы байкелерибиз, туугандарыбыз, жакындарыбыз бар. Каржы жагынан дегендей. Анан эң башкы менин колдоочум, көмөк көрсөткөн бул ата-энем болот. Учурдан пайдаланып дагы чоң ыраазычылык, мени колдогон инсандарга чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Жакшы. Мен айтпайм азыр толкунданып кетип, баарыңыздарга салам. Айылдаларга көрүп атканда бальтектеги ритмге баарыңа салам деп. Анда болсо эми Гүлжайнанын суроосун мен берип көрөйүнчү. Ушундай татынакай деп жанатан бери сиздин дарегиңизге сонун сөздөр айтылып жатат. Ушундай татынакай жигит бойго жетип калыпсыз. 18ге толуп кызга жигит болуп демекчи, болочоктогу келин бала барбы? Азыркы жүрөгүңүздүн оордун курчап алган мындай кайсы бактылуу кыз болду экен? Азыр бойдокпуз. Азыр Кимиңер барыңар бойдоксуңарбы? Бойдокпуз дегенде бир экөөңөр барсыңар. Жашыңыз канчада? Кыздын жашын сурап айтайт эмес. Өзүм экөөбүз бойдокпуз деп коюңуз. Жашыңыз канчада? 22 жаштамын. Азыр чыгармачылык менен эле көп убакыт чыгармачылыкта. Анан азыр оюмда эле жок. Калп айтпаңыз, Гүлжайна бар чыгарбайт, ушул суроону берет. Айтып, ошодон жооп алмайынча. Жүрөгүңүзгө жакын алганда кызыңыз жокпу? Кантип эле ушундай татынакай красавчик жигиттин девушкасы болбосун? Жок, андай Эч ким карабай атат. андай адам жок азыркы учурда. Эми буюрса болот 1-2 жылдан кийин. Бирок пландарым деле, ойлорум деле жок азыр. Мына 22 жаштамын дейсиз, кечке эле ата-эне, жалгыз уулмун деп атасыз. Ата-эне эле гана сизди каржалап атат азыр, Өзүңүз мындай башка иш кылып, кичине мындай бензинге, таксиге, тамак ашка, достор менен ары бери басканга өзүңүз дагы башка жактан жумуш кыласызбы? Же ата-энеге келе деп ушул жашка чейин эле акча сурап атасызбы? Башка жумуш кылып көрдүңүз беле? Башка жумуштарды бул убакка чейин кылган. Эмне жумуш кылдыңыз? Мисалга айтканда, жеке бизнес кылган. Ысык көлдө. Эмне курут сатып, семишке сатып, катамаранды прокатка берип кандай? Элдин баары эле жайында ысык көлгө барып эс алышат. Ошол жакта коттеджибиз бар, коттедж иштетип, кафе иштетип, анан өзүм кафелерде музыкант болуп иштеп, ошентип өзүм. Жалаң эле ушу музыка жагы эле, Музыка. Темирлан мырза, коттеджибиз бар дегенден кийин деле улантпай койсоңуз деле болор элек негизи. Коттеджибиз бар деп түшүндүңөр да деп эле отура берсеңер. Ошол жакта иштетип. Келиңиз, эң акыркы чыгарган чыгармаңыз Талайбек Бектурганов агабыздын издей берем деген. Ушудан бир куплет ырдап бериңиз, анан кийин сразу тамаша айтып күлдүрүңүз. Өзү убактыбыз да чектелип бара жатат. Мен көбүнчө ырларым жай болуп калыптыр, анан кийин айрыкча издей берем деген чыгарма такыр эле жай. Муну ырдагандан кийин урушпай калат деп коеюн. Жок, билебиз бул ырдычы, мына кичине образ берип ырдап койчу мындай. Эмне мынча сүйөм сени, эмне мынча сагынам, кучагыңда денем ысып, чачтарыңдан сылагам, кучагыңда денем ысып, чачтарыңдан сылагам. Барекелде. Темирлан, айтсаңыз, мен азыр байкасам, бизге жаш ырчылар келет го. Ошонун баардыгы азыр ушундай бир башкача мода, илгеркилердин ырдаганы башкача. Азыр ушул стиль, бул каяктан келген стиль? Бүт ырчылар ушундай болуп калды да? Бул стиль Европа, батыш тараптан келсе керек. Анткени ал жактардын шоу бизнеси биздикинен аябай өйдө турат. Анан кийин илгерки ошо ырчылар деле алардан алышкан да. Ошол эле Талай Бектурганов бүт бардыгы эле аяктын шоу бизнесин карап, аяктын чыгармаларын угуп, анан кийин алышкан да. Бизде деле замандын өзгөрүшү менен ырчылардын бардыгы эле ошо батышты карап, алардын ырларын угуп, анан кийин ошол жактан Замандын талабына жараша ырдап атасыздар. Замандын талабына. Азыр заман талап. Жок, илгерки агайлардай ырдай аласызбы? Ырдай беребиз. Кана ырдап бериңизчи эмени, мисалы. Ошол элердин мурункудай кылып. Чубак Сатаевдин. Же болбосо Кадыров может. Илгерки агалардын оонуна салып. Мына оозду үнтүп алыш керек экен да. İzdeyim seni arasından ellerde en berikat zarınan cerlerde. Ay barekeldi. Апаларыбыз бир жылгап калды. Мына деп, Анан азыркы учурда ошо замандын талабына ырдаш керек. Анткени бизди көргөн
жаштар көрөт көбүнчө угушат. Анан ошол эле стиль менен кала берсек бизде эч ким укпай койт. Өспөй калабыз. Тима азыр издейм сени ырдабадыңызбы? Азыр бул мурунку стилди менен ырдадыңыз. Азыр ушул эле ырсаптарды заманбап стиль менен ырдап көрүңүзчү, кандай болот көрөлүм. İzdeyim seni arasından elderdin en bir koz gülzarından cerlerdin. Барекелде. Берде айырбасы эле мындай турбайбы? Илгеркилер ындайраак кылып ырдачу экен, азыркылар ындайраак кылып ырдайт экен. Ошондо Эми билип алдым. Мен эми билип алдым. Силер дагы билип алгыла. Илгеркилер ындай, азыр көрүндү. Ындай. Темирлан, соңку суроолордон бирөө айтып кетсеңиз, ушул учурда сиз концерт, балким чоң чыгармачылык кечелер, балким ушундай эле гастролдор деген ойлор бар болот. Ойлор бар болсо, ырдай турган болсоңуз, ким менен дуэт ырдамаксыз? Мен роз. Азыркы учурда концерттерге ойлорубуз жок. Бирок алдыда болот. Азыркы учурда ойлорубуздун баары клиптер, анан ырлар, Жаңы ырлар. жаңы ырлар, жаңы чыгармалар, Кудай буйрса. Анан кийин гастроль негизи ойлонуп атканбыз. План боюнча 2019дарга гастроль биринчи эле дуэт боюнча ким менен ырдагыңыз келет? дуэт менен мен баштан баштап эле айтып келем. Мен ырдап баштагандан бери биздин эле шоу бизнестен алыс кетпей, Мирбек Атабеков байкебиздин чыгармачылыгын абдан сыйлайм. Ырларын да ырдап жүргөм, аткарып Улуу жүргөм. инсандар менен кимиси менен ырдагыңыз келет? Мына азыр сиз азыркы заманбап ондай менен, тилер ындай менен кайсы ырчы менен ырдагыңыз келет? Улуу ырчылардан Алтынай Нарбаева мисалы эжекебиздин чыгармачылыгын абдан сыйлайм. Саламат Садыкова. Ошол эжекелерибиз менен ырдамак. Жакшы, жакшы. Анан Ал эжеке, ошол эжекелер мен ырдамапмын, бирок ошол эжекелер мен ырдайбы, ал башка кеп деп коюңуз. Келиңиз, эми сизге дагы сурообузду сурап кетели. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бүткүл жашоом, мен үчүн Кыргызстан келечегим. Кыргызстандан чоң келечекти көрөм, өнүккөн, чоң бир жакшы Кыргызстанды көрөм. Кыргызстан мен үчүн бардыгы, мен жашоом, мен ийгилигим, менин эң ыйык мекеним. Ана келиңиз, сүрөткө Келиңиз анда биз Татнакай жигит менен бир селфи кылып коелу. Мунун боюңуз канча? 1.85. Мына сага. Бизде узунураак, арыгыраак. Ондай кыпчылып туруп алачы, мында арык көрүнгөнгө. Көз жарымы сыкса эле. Жылдыздуу селфи Тима менен болдук. Келиңиз, Темирлан мырза, ортого келип бериңиз. Биз эми азыр сизге дагы өзгөчө оюн даярдап койгонбуз. Биздин билишибиз боюнча таланттуу адам ар тармактан таланттуу болот. Ошондуктан азыр биз сизге реквизиттерди алып чыгалы, андан соң шарт менен түшүндүрүп өтөбүз. Кол чаялар жаңысын, биз реквизитти алып чыгалы. Темирлан, бул кутучанын ичинде жандуу, жансыз, чага турган, чакпай турган, тиши бар, тиши жок, тили бар, тили жок, оозу бар, оозу жок, чачы бар, чачы жок дегеле түрдүү нерсе болушу мүмкүн. Дароо алып чыкмай жок. Колду эки тараптан кол салынат, кармалап туруп, эмне экенин табабыз. Түшүнүктүү болду окшойт. Баштаңыз анда, кеттик. Кол чалуулар. Сезимдериңиз менен бөлүшө берсеңиз дагы жакшы болот. Коркпой эле. Эмне буюм? Эмне буюм экен? Могу жагынан ындай кылат экен. Бул деген насос экен. Жардам берип койгон ошо. Кол чалуулар, кол чалуулар. Туганчылыгыңыздар жок беле? Кол чалып койгуңуздар. Барекелде, караңызчы. Туура, насос. Өздөрү таптым, айтчы. Жок, сиз айтып койдуңуз, ишенбейм. Курт кумурскалар дүйнөсүнөн сизге ысык салам. Анда эмесе, кеттик. Сала бериңиз колуңузду. Эмне экенин табасыз? Ылдыйраак. Титиреңиз. Биз көрөйүнчү мындан. Титиретип көрөт атайын. Эмне экен?
Чагып алдыбы? Жок, бул эмне? Чагып алдыбы? Чакса, тиякта скорый бар, коркпой эле коңуз. Эмне ошондо? Бул эмне деп менен сурап атат кайра. Мынча коркосуң? Бул жандуу? Ооба, жандуу. Мурун жандуу болчу. Качан. Жанында да достор бар. Жанында достор бар. Ылдыйраак. Булжыраган бирдеңке экен. Ошо былжыраган бирдекенин аты бар. Былжыраган бирдеке мен деле билет аман, Демирлан мырза. Ошо былжыраган бирдекенин үстүндө дагы бир былжыраган нерсе турат. Ошол эмне болду экен? Бул түштө албай. Кыймылгандай болот. Бул деген Жок, ал түшкөн, коркпо. Тууганына жан тартканына карачы. Коркпо. Таппайсызбы буну? Давайте кичине неме, подкастка бербейсиңерби? ооба. Жок, Бул жей турган. Жей турганбы? Бул козгарын. Козгарын. Вообще туура эмес. Сиз туура эмес таптыңыз, козгарын эмес. Бул краб. Жок. Жок. бир аз окшош келатат. Ал скраб. Мейли, дагы жардам чыгалы. Бул студенттердин эң көп пайдаланган тамагы деп коюланды. Кукси. Ой, бар экен да. Куксинин үстүндө эмне турат ошондо? Жанаттан бери кармалап атканыңыз эмне? Кукси жана Мынча эле. Жөн тур. Сосиска. Баркы сосисканы жаман кылдыңыз. Сосискадан эмне мынча корктуңуз? Чочуп кеттим, коркуп. Кантемес, алыштыралы, кол чайып койсоңуздар болот. Мына жандылар айлаңыз мол, ушул чагышы мүмкүн. Азыр чыгып кетти, азыр. Салып коюн ордуна. Кеттик. Мен бакта түтүп турам. Там кетпесин деп. Бул бычак. Жок. Кана бычак. Бул балка. Балка, жана. Жанында. Берки. Сол колуңуз, сол жагыңызда. Жанында. Ошо эмне? Ошо эмне кармап атканыңыз эмне? Ошо эмне кармаганыңыз? Балка. Ошо балканын жанынан дагы бирдеме кармадыңызбы азыр? 84 сом экен. Сен неге менен баасы менен турат? Бул эмнеге болду экен ошондо? Бул мык. Сиз жашооңузда башкача мык бар окшойт, Мык деп. Мык эмес. Сыртынан скотч ороп койгон окшойсуң. Скотч оролгон мыкпы? Жок. Жок, бул мык эмес. Бул кнопка. Ошондо эмне болду деп ойлойсуз? Мейли, бул тропикалык бир тараптан келген доске. Ушу кандай мык болду экен мындай тоголок, Ошону ороп коюшкан. Бул мыкты кантип кагат? Каяка кагат? Лайга кагабы? Бул деген Киви деп койду. макул эми таппай калды, кол чаап койсоңуздар болот эле. Кол чабылар. Мындай эле көргөзсөм табасызбы бул эмне? Бадранг. Бадыраң? Амай, Бул эмне ошондо? бул эмне? Бул Мындай көрбөптүрмүн. ошого суратпаймынбы? Бул деген таанышыбаңыз. Бунун авокадо деп коет. Авокадо. Анда эмесе келиңиз, биз сизге дагы бир куту чалып келели. Мунун мүйүзү бар. Кет. Акырын. Сен айтпачы айгыз. Ой, эмне бул? Булжырайт го? Үлүл. Бака. Ай, былжырайт го дейт го. Кечки кармана бербей айтпайсызбы? Кызык калды Тарелкага салынып тур.
Бул торт экен. Торт эмес. Торт эмес. Сиздин тортторунуз ушинтип былкылдап турат. Эме жакшы экен авокадону муртка окшоштуруп. Муну тортко окшоштуруп торт эмес. Буякты тортко окшоштуруп атасыз. Баягы тортты кечке сайгылап салдыңыз, Торт бул. Жок. Торт эмес. Ошо байкуш торт деп атпаймынбы? Торттордун байкушу бул. Пирожный анда. Жок. Торттордун байкушу. Пирожный. Тиште болбасын, ойлоңуз. Зефир ал, зефир. Жок, бул деле негизи чоңойгондо торт болгусу келет. Отходтор эместе. Жок. Торт болгусу келет, бирок негедир торт боло албай Кеңиз атат да. торттон алысыраак кетип издешиңиз деле мүмкүн. Хава жасап. Хава деп. Барекелде, мына барекелде. Тура таптыңыз. Жыттап көрүп, кала деспекен деп. Анда эмесе биз сизге азыр салфеткаңызды алып келип берели, кол чабалар жаңысын. Темирлан, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бизге келгендердин баардыгын кур кол кетирбейбиз, куттуу үйдөн кур чыкпайт дейт. Анда биздин башкы деме өрчүбүз. Ата, таттуулугун сизге тартуулап коюуга уруксат этиңиз. Крекери бар, торту бар, холодец бар ичинде. Баары сизге. Чоң рахмат, Тима, сизге да чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Атайын бизге убакыт бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Кайрадан жолукканга чейин. Пока. Мен сизде иттен чыгып койгон камак итибиз Жакшы бар. барыңыз. Кол чабалар жаңысын. Урматтуу айымдар, анда болсо мээримге кайрадан чакырабыз. Биздей болуп сулуу болуп жүрүңүздөр. Албетте, биздей болуп сулуу болгондон кийин кийим тандоодон адашпаңыздар, төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыздар, каалагандай кийим тандап кетесиздер. Салам Кыргызстандан таттуу кеңеш. Конок келсе ата кондитердик фабрикасынын таттууларын койгула. Туура айтасыз, дасторконуңуздарда ар дайым атанын таттуулары болуп турсун. Атанын таттууларын алуудан эч качан тажабайсыздар жана туура тандоо деп эсептейбиз. Андыктан ар бириңиздердин дасторконуңуздарда атанын таттуулары болсун. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүү соңуна келип жетти. Эң таттуу бул уйку, түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Кызматыңыздарда Санжар, Гүлжана жана Назира. Салам Кыргызстан! Азыркы коноктордун баардыгы экөө тең жакшырдады, бирок биз мындай не деп коет эле, баары бир кемчиликтер болот да. Айтыңыз сиз ошо кемчиликтерин. Айтайынбы экөөңүздүн тең, Жана эмени Ильяс айтты, аялың менен урушасыңбы, жана андай монтесиңби десе, жок, антпейм деп. Аялым каяка барса жөнөтө берем, группалаштарына деле бара берет, анан классташтарына деле бара берет дейт го. Нормальный эркек жөнөтпөйт да. Ошодон эркек болбойбу. Аялы биринчи атаман да булардын үйүндөчү. Ошондой окшойт. Ошончо каалаган жагына барат. Анан биз урушпайбыз деп атат го. Бул мен деген бир аздан кийин кайра кечирим сурап барам деп атат го. Ошончо. Алан тигелечи. Экинчи атаман экен, Ооба, экинчи атамандан мурдан тимеле эркектер мындай айтып коет го, орустар айтат да, вонючий, колючий болуш керек депчи, тимеле носкиме чейин деп, тимеле ошону носкисин бирөө карап аткансыпчы, тимеле носкисине чейин мактанат го. Көлдүн таластыгы окшойт могучу, Жаман мактанат экен мага, ошонусу жакпай калды, мындай ырдаганы жакшы, анан жана мактанып, анан ачки тагын алган ойжоктон кыз кетти. Жөн эле ачки турбайбы? Ой, анан деле жөн эле терезе. Аябай мынтип коет, стилди алмаштырып атам деп, аябай стил алмашып калды да. Башка тимеле Ильяс Андаш келгенсип, тимеле ошону Ильяс Андаш десе, тимеле ачкини кийип алса эле башка кандаш болуп калгандай болуп калды да магачы. Ошонусу жаккан жок да. Анан азыркы Тимканы айтам. Улуулар кантип ырдайт? Деп тимеле. Өзүнөн ырдап атат го. Мага анан кийин эмеси сен айтып атасың жатта келбети жакты деп, мага арыгы жаккан жок. Узун шлангыдай болбой. Мага Тима жакты. Сага жактыбы? Ай, сага да бирөө жакты келе. Мага. Мен Тима жөн эч жаман сөз айткым келбейт. Менчи бул узуну деле жакшы экен, арыгы деле жакшы экен. Ырдаганы жагат мага. Ырдаганы деле жакшы экен. Кочо арыктар жакпайт мага. Кочо арык болсо семиртип алышан тон жигиткен мага жакты. Мен жамандабайм, Тима не кылса шогулуң жамандабайм. Жакшынакай эле жигиткен, сонун эле экен. Жамандаса өзүңүз чалып отуруп жамандай бериң. Жана Ильясыңыз жамандай бериң. Тима жакшынакай эле бала экен. Опе!